Assalamu алейкум. Талас тургундары, бая биз сиздерге чыгарып берген намазкана ашар жол менен салынып аткан. Кудай буйрса, дуалын тургузуп койдук. Мен сиздерге ичин проектин көргөзүп коеюн. Мынакей киргенде эле бул жери бутчат жер болот. Бул жактан солго душ даратканы болот. Бул четине душ кылабыз. Бул жактары мындайынан даратканы болот. Эки форточка кылып койдук. Ачып койсо бат эле желдеп, ичиндеги жыттар кетип калат. Бул жагы мындайынан тосмо, жеңил конструкция менен тосмо болот да, бул жагына тамак жасай турган кухнясы болот. Бул жагы мынакей. Келечекте хужра болот. Намазчылар келгенде ушул жака жатат. Бирок мечит салынганча убактылуу биздин намазканабыз болуп турат. Размери 9,5 мындай 5. Мына ушундай намазканабыз Кудай буйрса дуал туруп калды. Эми үстүнө кыршасын аракет кылып атабыз туугандар. Ким соопко дагы шериктеш болом дегендер болсо, бир кирпич болсо дагы салым кошуп, өздөрүнүн ахиретиңиздерди кооздой берсеңиздер болот туугандар. Ашар жол менен салынып атат. Ким кандай жардам көргөзө алам десе, мен номерди калтырып коем, ошол номерге байланышсаңыздар болот. Мигранттар үчүн дагы биздин мындайча айтканда чакырыгыбыз бар. Алыста туруп дагы бизде карталарга акча которуу менен дагы салым кошсоңуздар болот. Мен калоочуларга Эл сом номер, М-банк номер, Оптима банктын карточкасын калтырып коем. Ошол номерде WhatsApp болот. WhatsAppка чегин ыргытып койсоңуздар, сиздерге да дуа кылып коебуз. Кудай буйрса, мен сиздерге ушундай видео отчетту кылып берип турмакчымын. Ушунун баарын ашар жол менен салынып атат. Ким салым кошкон болсо, Аллах Таала эки дүйнөдө бактылуу кылсын. Үй бүлөлөрүңүзгө, өмүрлөрүңүзгө, тапкан акчаларыңыздарга береке берген болсун.